Саламатсыздарбы? Биз англис тилинин грамматикасынын кезектеги сабагын баштайбыз. Тагыраагы 4-чү сабак. Биз бүгүн эмнени өтөбүз? Өткөнкү сабакта англис тилинде кантип сүйлөм түзүлөт? Мына ошону үйрөнгөнбүз. Сүйлөм түзүүнүн структурасын үйрөнгөнбүз. Ошону кыскача кайталоо жүргүзүп өтөлү, кыскача. Бул жерде бир сүйлөм келтирилген. Айгүл works in Bishkek. Айгүл иштейт Бишкекте деп турат. Сүйлөм грамматикалык жактан алып караганда туура түзүлгөн. Айгүл биринчи ата тооч келди, андан соң этиш келди, андан соң башка сөздөр келди. Сүйлөм туура. Биз сүйлөмдү мына ушундай түзөт экенбиз англис тилинде. Бирок биз дайым эле мен кылам деп эле сүйлөй бербейбиз да. Мен кылам же сен кыласың. Мисалы, мен кылбайм деп дагы сүйлөшүбүз мүмкүн. Тагыраагы терс сүйлөмдөр дагы бар. Англис тилинде терс сүйлөмдөр кандай түзүлөт? Биз бүгүн мына ошону карайбыз. Эгер убактыбыз жетсе, суроолуу сүйлөмдөрдү дагы карап чыгабыз. Анда эмесе биз сабагыбызды баштадык. Алгач эле бул слайдты карайлы. Терс сүйлөмдөр кандай түзүлөт? Биринчи сүйлөмдү карайлы. I study in Kyrgyzstan. Мен окуйм Кыргызстанда. Мен Кыргызстанда окуйм деген сүйлөм. Сүйлөм туура түзүлгөн. I ата тооч, андан соң этиш келди. Study. Мен окуйм. Мен окуйм Кыргызстанда. Сүйлөм туура. Эми кийинки сүйлөмдү карайлы. Ушул эле сүйлөмдү терс сүйлөм кылганбыз. I do not study in Kyrgyzstan. Мен окубайм Кыргызстанда. Дал ошол окубайм деген мүчөнү англис тилинде do not сөзү берип атат. Do not. Do not деген сөздү кайсыл жерге коюп атабыз? Биз do not'ту ата тооч менен этиштин ортосуна койдук. Тагыраагы мынабул эле сүйлөм. Ушул эле сүйлөм. Анан мынабул этиштин жанына do not сөзү кошулду. Болду. Айырмасы ошол. Биз do not'ту эле кошуп койсок, ата тоочтон кийин, анда биздин сүйлөмүбүз терс сүйлөм болуп калат. Мен окубайм болуп калат. Ошол байм деген мүчөнү биз do not аркылуу беребиз англис тилинде. Кийинки сүйлөм. You drink coffee in the morning. Сен ичесиң кофе эртең менен. Сен эртең менен кофе ичесиң. Сүйлөм. Бул оң сүйлөм дейли. Эми ушул эле сүйлөмдү биз терс сүйлөм кылышыбыз керек. Кийинки мисалда келтирилген. You do not drink coffee in the morning. Сен ичпейсиң кофе эртең менен. Сен эртең менен кофе ичпейсиң. Ичпейсиң терс сүйлөм. Do not. You ата тооч, drink этиш, ата тооч менен этиштин ортосуна do not сөзү кошулду. Do not сөзүн кошуу менен биз сүйлөмдү терс сүйлөм кылып алдык. Кийинки мисал. Asan and Aybek read a book every day. Асан менен Айбек, Асан жана Айбек ар күнү китеп окуйт. Ар күнү Асан менен Айбек китеп окуйт деген сүйлөм. Узун сүйлөм. Эми ушул сүйлөмдү биз терс сүйлөм кылышыбыз керек. Асан менен Айбек, Асан and Айбек do not read a book every day. Асан менен Айбек эртең менен китеп окубайт. Тагыраак эртең менен эмес, ар күнү китеп окубайт. Every. Ар күнү Асан менен Айбек китеп окубайт. Окубайт дегенди биз do not аркылуу берип атабыз.
Бул жерде Асан менен Айбек, Асан and Айбек бул 3 сөз биригип ата тооч болду. Кандай ата тооч? They деген ата тооч. They деген ата тоочту биз өткөнкү сабакта өткөнбүз. Алар деген ата тооч болуп эсептелет. Асан менен Айбек дегени булар алар болду да. Алар деген ата тоочко кирет. Демек, ата тоочтор бир эле I же you бир сөздөн эле турбайт. Булар бир нече сөздөн да турушу мүмкүн экен мына. Асан and Айбек деп 3 сөздөн туруп атат. Булардын бардыгы биригип ата тооч болду. Андан кийин read деген этиш. Ушул ата тооч менен этиштин ортосуна do not сөзү кошулду. Кийинки мисал I and my friends play football every weekend. Мен жана менин досторум ойнойбуз футбол ойнойбуз. Ар дем алыш күндөрү мен жана менин досторум футбол ойнойбуз. Эми ушул сүйлөмдү терс маанисине өткөрүш үчүн мына бул жерде келтирилген I and my friends do not play football every weekend. I and my friends булардын бардыгы биригип бир ата тооч болду. Кайсыл ата тооч? Биз деген ата тооч. I. Мен жана менин досторум. Булар кимдер? Биз да. Демек, биз деген ата тооч. Бул 4 сөз биригип бир ата тооч болду. Биз деген ата тооч. Андан кийин play, футбол. Play деген этиш келди. Демек, ата тооч менен этиштин ортосуна do not сөзү кошулду. Do not. Анан do not деген сөздү биз кыскартып don't деп дагы жазышыбыз мүмкүн. Don't. Окулганда дагы don't деп окуй беребиз. Кийинки мисалыбызды карайлы. Бул жерде терс сүйлөмдөр келтирилген. Терс сүйлөмдөр he, she, it менен кандай түзүлөт? He, she, it ата тоочторун өткөнкү сабакта өткөнбүз. Бул жерде азыр карап көрөлү. Акыл lives in London. Акыл деген бул he да. He, ал деген. Туурабы? Биз өткөнкү сабакта өткөнбүз да буну. Акыл бул he. He'ден кийин live деген этиш келди. Этишке биз эсти кошушубуз керек. Эгерде he'ден кийин этиш келсе. He акыл lives in London. Акыл Лондондо жашайт болду. Эми караңыздар, ушул эле сүйлөмдү терс сүйлөм кылып атабыз. Ошол акыл жөнүндө сүйлөп атабыз. Акыл Лондондо жашабайт деп айтыш үчүн караңыздар. Биз he деп акылды айтып атабыз. He does not live in London. Биз бул жерде do not дебейбиз. He деген ата тооч катышкан сүйлөмдөрдү биз терс кылыш үчүн биз does дешибиз керек. Does not live in London. Байкасаңыздар, этишке бул жерде s кошулган жок, бул жерде кошулган болчу. Себеби бул жердеги s'ти биз бул жака алып келип койдук. Does'га кошуп койдук. Do дегенден кийин биз s'ти кошуп койдук. Does болуп калды. Анда бул жерде түшүнүктүү болгондой эле этиштен кийинки s жок болуп калат. Кийинки Айгүл works at school. Айгүл иштейт мектепте. Айгүл мектепте иштейт. Эми ушул сүйлөмдү терс кылыш үчүн she деп биз Айгүл жөнүндө айтып атабыз. She does not work at school. Ал мектепте иштебейт. Кийинки мисалыбыз elephant eats vegetables. Elephant деген бул пил дегенди түшүндүрөт. Пил деген жаныбар. Eat деген бул демек elephant eats болду. Демек бул экөөсү биригип elephant jade vegetables, жашылчалар. Elephant жашылчаларды жейт деп атат. Эми ушул сүйлөмдү терс кылыш үчүн биз it деп биз elephant айтып атабыз. It does not
eat vegetables.